Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктар чыгарылышы, аны менен мен Бекбол Бактуулу тааныштырам. Кадамжайда жол кырсыгынан бир адам каза тапты. Лейлекте скутер урдоого шектелип 32 жаштагы жаран кармалды. Баткенде диний экстремисттик материалдарды таратууга шектелип 28 жаштагы жаран кармалды. Баткенде соңку аптада 13 мас айдоочу аныкталды. Үч Коргондо жол кырсыгынан 49 жаштагы тургун көз жумду. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Маалыматка караганда, кырсык 28 январга караган түнү саат 3:00 чамасында Кызыл Кыя Кулатов автожолунун 1-чакырымында орун алган. Анда каза болгон жаранды сүзүп кеткен айдоочу окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Ошол учурда айдоочуну кармоо үчүн тосмо иш-чарасы киргизилип, жол кайгуул кызматкерлери Ford Fox үлгүсүндөгү унаанын башкарып жүргөн Ош облусунун Окат районунун 22 жаштагы тургунун аныктап кармашты. Азыркы учурда автоунаа Бактуулуу айып короого киргизилип, кармалган айдоочу тергөө кызматына жеткирилди. Лейлекте скутер урдоого шектелип 32 жаштагы жаран кармалды. Лейлектин Кулунду айылында баасы 50 000 сомго турган скутерди урдоого айыпталып аталган айылдын 32 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Ага ылайык текшерүү иштеринин жүрүшүндө кармалган жаран скутерди Кадамжай районуна алып барып сатып жибергени маалым болду. Бул факты жазык кодексинин уурулук беренесинин негизинде сотко чейин өндүрүш иши башталды. Учурда шектүү катары кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде диний экстремисттик материалдарды таратууга шектелип 28 жаштагы жаран кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматына Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик аудио материалдарды белгисиз атуул социалдык тармак аркылуу пайдаланып, өзүнүн баракчаларына жарыялап жүргөндүгү боюнча ыкчам маалымат келип түшкөн. Жогорудагы факты боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында Баткен облусунун 28 жаштагы тургуну колдонгон интернет баракчасынан аудио материалдар көчүрүлүп алынып, экспертизага жөнөтүлгөн. Экспертизанын корутундусуна ылайык, аудио материалдар экстремисттик жана террористтик маанайда экендиги аныкталган. Кармалган жаранга карата жазык кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Баткенде соңку аптада 13 мас айдоочу аныкталды. Баткенде бир жума ичинде 922 жол эрежеси бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы билдирди. Маалыматка караганда, бир жума ичинде тийиштүү документтери жок унаа башкарган 14 айдоочу, мас абалында автоунаа башкарган 13, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 104 айдоочу аныкталып, башка жол эрежелерин бузган 791 факты катталган. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 78 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короого токтотулган. 29 январга алынган жаңылыктар менен мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.